Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чубак устаз ушуну жаман көрөт эле. Саб деп кашага жазгандан. Силер тоготпойсуңар Шейх Албанийди. Масхаб дегенде мындай деп, бирок Шейх Албани пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам урматы ушунчалык чоң эле. Мухаммад дегенден кийин саллаллаху алейхи вассалам деп 2-3 катар чоң жазып коет эле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сүйүү болуш керек, жок деген алейхиссалам деп. Бишкектер ошентип академияда көндүрүп атабыз, ошо коркуп алейхиссалам деп жазып калышты. Урмат бул, адеп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан анан экинчи кабар бар. Мулла Аль-Қори шейхтин чоң китеби бар. Жамул Васаил деген. Шамаил Мухаммадияга имам Тирмизиге шарх жазган эки том. Ошондо айтат, ким кайсыл китепке же барака Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават жазса, ошол жыртылып жок болгонго чейин сооп жазыла берет дейт. Ошон үчүн сооп жазып атат, сабы деп кыскартпаңыз, алейхиссалам жок дегенде. Арам эмес, адеп да. Ошончо мээнетин анан зеригип коебузбу, сабы деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата-энесинин акырети кандай болот? Баткен элиден мындай оор суроо келет да. Даярданыш керек ага, туура, болсо нокаут түшүп каласың. О илимдин жери да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата-энесинин акырети иншалла жакшы болот. Анткени Фиқул Акбарда имам Абу Ханифа рахимахуллах 5 китепти көңүл буруңуз жазган эмес, имла дейт. Амлаху ала асхабихи. Окуучуларына өзү жат айткан, ал кишилер алым болгон. Бима фатахаллаху алейхим имла кылып айткан, шакирттер жазып алган. 5 шакиртине. Биринчиси Фиқул Акбар, Фиқул Абсат, Ал-Алим вал Муталлим, Ар-Рисала, Ал-Васия. Ошонун бири Фиқул Акбарда ва валида Расулуллах саллаллаху алейхи мата алал куфр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата-энеси капырда өлгөн деген жерин келип калган да, ошол ана мүшкүлдүктү жараткан. Ханафи мазхабта шашпай туруңуз. Акыркы доордо Ханафи мазхаб мыкты электен өткөзүп, мыкты билген имам Мухаммад Захид Каусари деген алым өткөн. Ошол киши макалатта айтат, жана китептин башында Ишаратул Марам деген китептин башында да айтат. Бул жерде ма деген сөз өтүп кеткен. Демек сөзүнүн туурасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата-энеси куфурда өлгөн эмес дейт. Куфурда өлгөн эмес дейт. Ма деген сөз саката менен нусах дейт. Анан ахли сунна вал жамаатта эки канат бар. Бир канаты Ашари туугандар. Арабтар көбүнчө Ашари болот, биз Матуру дейбиз. Ашари туугандарда Зейнуттун Ирaqi Тахриж ва Ихя улумуттинде бир канча хадистерди алып келген. Жалалуттун Суюти Рисала алып келген чоң алымдар, хафиздер. Не деген? Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата-энесин тирилтип, аларды иманга келтирип, анан кайра кайтыш болгон деген бир асар хадистерди алып келет. Алар анчалык күчтүү болбосо да, бирок алар Ашари туугандар ушуларды алып келет. Матуриди туугандар антип кыйналышпайт, биздикилер илимди айтат, так Баткен тилим айтканда дадыл сүйлөшөт да. Күчтүү далилди алып келишет да, Ханафи Матуриди алымдар ушундай. Болобу болбой жок, күчтүү карманышат. Эмне деген далилди алып кеткен? Эң жок дегенде мин ахлил фатра. Булар эки пайгамбардын ортосунда калган фатрат эйлеринен болот дейт. Ва ма кунна муаззибина хатта наб'аса расула. Пайгамбарды жөнөтмөйүнчө биз аларды азаптабайбыз деген маселе бар. Анан экинчиден бүт ссылка менен айтып атам, туугандар, могу маселе жөн эле оозунан чыгып аткан жок да. Саид Багдаш устаз менен тамга окуп ижаза алган китебиз бар. Былтыр бүттүк. Чубак устаз он сабак бериптир Кыргызстанда. Сейидна Мухаммад Расулуллах али Абдулла Сиражуддин Хусейни. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам адамзаттын төрөсү, мырзасы деген китеп. Толук бүтүп ижаза алдык устаздын чоң атасы. Ошондо Амина энебиздин айт боюнда болгондо көргөн түштөрү, сүйлөгөн сөздөрүнө сахих жолдор менен алып келишкен. Боюнда болгондо периштелер түшүндө кирип илхам кылып, боюндагы бала саякуну лаху ша'нун азим. Сейидул Каунейн, эки дүйнөнүн мырзасы болот. Бул жөнөкөй бала эмес деп бир канча кабарлар түштөр келген дейт. Эми суроо да, ава. Ошончо түштөрдү көргөн Амин энебиз кандай болот деп ойлойсуз мисалы? Жөнөкөй болбойт да. Бул Мухаммад деп болсун деп. Анан ошон баласыныр жазганы бар. Ошондой көп нерселер бар. Ошон үчүн биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата-энесине жакшы гана этикад кылабыз. Ахли сунна вал жамаада. Ыза жеткирбейбиз, булар бейиштик дейбиз. Мулла Аль-Қори бир китебинде жок капыр болот деп бекем турган, бирок өмүрүнүн акырында рисала жазып кайтып өтө чоң тооба кылган бул киши. Мулла Аль-Қоридагы тооба кылган китепте. Жок, мен бул оюмдан кайттым, далилдер ушундай деп. Анан экинчиден биз бул маселени китептерден 20 жак изилдеп, Шейх Шаннар устаз Шамдан келген. Саид Багдаш устаздан сураганда караңыз илимдин адебин. Калыс өзүңдү билгин деп катып урушкан да. Биз жөн эле илим үчүн, эл үчүн кантип дитиң барды сен ушул нерсеге айтышка дейт. Элден суранып атат устаз деп балдарга айтсак, балдардын ар бири дурушкан. Кантип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата-энесине туура эмес этикад кылдың деп. Бул илим ээлер аны не только айтыш кыялына да келтире албайт экен ал суроону.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кызга жеткирген Куранда келет, ал оңбойт ал адам. Ата-энесине ыза кетет да турабы? А жана хадистер бар, инна аби ва абака финнар, менин атам, сенин атаң да тозокто дегени араб тилинде калиматлап ютлак алал ам, атала шагасына айтылып атат. Өзүнө эмес. Кыскача акыйдада, дагы суроого жооп берем, бирок буга кенен токтолбосок болбой атат, ошон үчүн кечирим сурайм. Бул өтө акыйдада актуалдуу маселе. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата-энеси иншалла бейиштик деп өкүм чыгарабыз. Алым чыгарбайбыз, алымдар ошентип айтышат. Анан Шейх Шаннар чоң устазыбыз, Хидаят такыл ошол киши айтат. Кээ бир маселе бар, мунун ар жагында эч бир пайда келбейт. Аны изденген адам кайра күнөөгө батат дейт. Сиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата-энесин издегенде эмне пайдага жеттиңиз? Ошон үчүн туура этикад класста өткөзөбүз. Азыркы маалда жердин үстүндө убагында пайгамбар болуп, азыр пайгамбар эмес, кайра. Азыркы маалда жердин үстүндө убагында пайгамбар болуп, азыр пайгамбар эмес, пайгамбарлар барбы дейт. Суроомдай айланып кеткен. Кайра бир окуп көрөйүнчү, чүлүн ичип балким түшүнүп калармын. Азыркы маалда жердин үстүндө убагында пайгамбар болуп, азыр пайгамбар эмес, пайгамбарлар барбы? Пайгамбарчылык берилгенден тартылып албайт, ошону жакшы билиңиз. Мисалы, Кудай сактасын, сахаба даражасына жетип, сахабалыктан кайтып кеткендер бар. Жалалуддин Суюти рахимахуллахтан Тадрибур Рави деген Мусталахул хадисте китеби бар. Мухаммад Авам устаз 5 томду кылып чыгарган. Ошондой муртат болгон, имандан жүз бурган сахабалар болгон. Бирок пайгамбарчылыкка бирөө тандалса Кудай тараптан, ал өчүп кетпейт, бир тууган билиңиз муну. Неге өчүп кетпейт? Куранда ачык текст бар, нас бар. Ва яжтаби илейхи ман яша. Адамдар Муътазила жамааткан адам акылы менен пайгамбар боло алат деген. Иннан нубувата минха ва лейсат михна. Аллах Таала өзү каалаган адамды пайгамбар кылып терип алат дейт. Кудай терип алган адам эртең пайгамбарлык макомдон түшүп калса, Кудай сактасын, муну ияз биле муну майс Кудай билбейт экен деген сөз чыгып калат. Кудайдын илимине доо кетет. Ошон үчүн жок. Пайгамбар болуп тандалдыбы? Болду, пайгамбар болуп калды. Болгону санын тактабаңыз. Минхум мен касасун алык, минхум мен лам нақсус алык. 25ке жакынын Куранда келди, алардын ичинен такталбаганы бар. Туурасы Аллага маалым дейсиз, болду. Лукман алейхиссаламдычы башкаларды пайгамбар дебейбиз. Оштук Сыраждын атабыз Батламалда айтат: "Ва Зулқарнайни лам ю'раф набiyya каза Лукману фахзаран жидали." Зулқарнайн чыгыш менен батышка барган. Лукман алейхиссалам пайгамбар дебеңиз, туурасы талаш тартыштан алыс болуңуз дейт. Ассаламу алейкум устаз, биринчи сизге рахмат. Алыс жолго карабай келгениңизде биздин милдетибиз. Аябай сонун келдик. Бир окуя айтып берейин. Баткенге келелек жатып, 4-чү күнү Дамлам академияда сабак, 2-3 4-чү күнү. Баткенге барабыз деп чечим чыкканда Кудай бизди сыйлады да. Мына 5-чү күнү келдик, Ошко чейин Оштон келдик. Бир чубак устаздын кенже окуучусу чоң китепти көтөрүп сабактан чыккандан кийин Баткенге кетип атып, сизге белегим бар деп ыйламсырап берди да. Мына бул кишилер көрдүңүздөр, Туркиядан чыккан башкача чоң алтын жаратылган чоң Куран экен. Чубак устаз тирүүлүгүндө эң жакын адамына берген экен окуп жүргөн Куранын, болбой суранганда. Ошол алган адам кайтыш болуп, кайра бул китеп кайтып келди, ошону сизге берем деп берди да. Баткенге чыккан сапар чубак устаздын окуган Кураны менен кайтып келип башталып атат да. Баткендин кераматы бүтпөйт экен. Машалла. Ассаламу алейкум устаз дейт. Биринчи сизге рахмат. Алыс жол карабай келгениңизге менин суроом төмөнкүдөй. Чубак ачы рахматы устазыбыз менен экөөңүздөрдүн ортоңузда болгон эң жаркын эстен кеткис окуядан кичине бөлүшөсүз, рахмат дейт. Мен биякта отуруп алып башка шакирттер сонун деп эле окшоштуруп эле айта бергеним болбойт. Башка шакирттери менен дагы өтө сонун окуялар болгон. Белек Дамылда, Тарел Дамылда өзгөчө. Анан ошонун ичинде биз эскере кетсек, ошолордун ичинде инсаптуулук үчүн өтө көп, бирок мындай башкачасын тандасак да, ошону сиз акырына кармап туруңузчу. Кичине толкунданып кеттим, бир аз акырына келели. Анан жооп беребиз иншалла. Ассаламу алейкум дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар эле. Балдарыңарга ат миништи. Аллиму ауладакум рукубал хайл. Сууда сүзүштү. Вассибахата. Жаатышты варромия, ва фи риваятин варримая. Именно ушул эки нас менен жаттадым муну өткөн анткени Бишкек сабак өтүп атканда. Бул эки риваятты имам Жалалуддин Суюти Жамиул Кабирде алып келген. Балдарыңарга ушуну үйрөткүлө деп бир риваятта роми деп келет, мастар маанисинде. Атууну варримаяты деп экинчинде исмул мастар кылып алып келет. Айтор, ооба, ушул хадистер бар. Ошол хадис азыркы замандын талабына жараша өзгөрөбү дейт. Муна машина минип
жана мылтык атышты үйрөнүү керек деп дейт. Аябай сонун суроо берилиптир да. Мисалы ат миништи дегенде унагы өтөбү дейт. Сууда сүзүштү, эми өзүнүн заманында калат жаатышты. Муну мен чоң аалымдардан тактайын. Билген болуп эле айта бербейин, анткени билгенин так билгенин айтыш керек, билбегенин айтпаш керек, Кудайдан коркуш керек. Муну аябай чоң аалымдардан тактайын. Азыркыга түшөбү, түшпөйбү, Саид Багдашта соршкан, муну илимим жетпейт. Бирок билгеним ушул бир тууган. Албетте замандын талабына жараша бар. Биз чоң устаздан, Шейх Хазим устаздан сураганбыз. Илгери алымдар төбө менен барган сабакка, жөө барган, биз унаа менен барсак ошондой соопту алабыз бүгүндө экеси аласың деп жооп берген. Анткени жөө басып атат, машинанын ылдамдыгы дөңгөлөк ошончо тегеренип атат. Ага бензин коротуп атасың, башка коротуп атасың, сөзсүз аласың деген. Демек бүгүндө унаа минүү деле иншалла сүннөт болуп эсептелет, бирок бул унаа минүү менен аттын унаа менен бар айырмасы бар да. Жалпы бир маани бириктириши мүмкүн туура. Жалпы бир маани, бирок атка мингендин пайдасы баары бөлөк экен да. Ат жандуу, дияк менен болот, башка болот, кыяматка жакын темир иштебей калат кайра. Байланышпай калат. Ошон үчүн ат минүү боюнча калганы жакшыраак. Албетте унаа минүү сүннөт деп айта албайбызга, жашоонун зарылчылыгы дейбиз. Туурабы? Унаа жашоонун зарылчылыгы. Анткени унаага көп отурсаңыз, кырыжа болуп калат экенсиз. Атка көп минсеңиз кырышадан айыгат экенсиз. Эркекти кубат күчөйт экен дегендей маселелер бар да. Туурабы? Мисалы да, эми сөздүн ачыгы. Ошон үчүн тактайын. Анан жаатышты үйрөн жок. Аалымдар мылтык атканды деле айтышкан го, бирок жаага дагы мындай хадисте келгендиги үчүн муну ибаратун нас дейт, соо көбүрөөк. Бирок муну сиз өзүнчө алыңыз, мен муну сурайын баары. Жооп беримиш эттим, бирок муну сурайын. Билбегенди билбейм деш керек, чампалабай. Көп нерсени билбейбиз. Устаз, мен 16 жаштамын дейт, жана суроону өзүнчө алыңыз. Устаз, мен 16 жаштамын дейт. 9-классты бүттүм, 2 классыз. Медресеге тапшырайын десем, башым ооруйт, 2 менен жазасыз. Эпилепсия болуп үйдөгүлөр да жөнөттү дейт. Жөнөтпөдү дейт, медресеге эпилепсия болуп, талма болуп. Эмне кылайын устаз, жооп берип коюңузчу. Эмне кылыш керек? Дароо дамылдама келип дем салдырышыңыз керек такып адамга. Анткени укканым эпилепсия көбүнчө талма медициналык тараптан дагы болот экен, кээ бир түрүнө жин илешкен дагы болот экен да. Жин илешип кетти деп мечиттен кыйкырып кетпеңиз анан. Биз айтып атабыз кененирээк, медициналык тармагы дагы бар экен мунун. Анан ошол жин окуган, ишеничтүү мындай акчага бизнес кылбаган адамдар сураганда, эпилепсия талмага бир аз жиндин да тиешеси бар экен, сыйкырдын деген маселе. Муну аныкташ керек. Келип врачтарга көрүнүңүз, ишеничтүү. Анан дамылдабызга келип дем салдырыңыз такып адамдарга. Түшүнүктүүбү бир тууган? Ошондой адамдарга дем салдырыңыз, анан бара-бара баардыгы иншалла түйшөлөт. Оору көбүнчө психология боюнча сезим менен кетет. Мен иншалла оорулуу эмесмин, Кудайым мүмкүнчүлүк берет, жетем деп Кудайдын жардамынан үмүт үзбөңүз. Ла хаула ва ла куввата илля билла көп кайталап айтыңыз. Адам олия болом деп максат койсо болобу? Олия адамды кантип билсе болот? Олия болуш желательныйбы дейт. Же нежелательныйбы дейт. Яни мустахаббы же мустахаб эмеспи деген сөз. Түшүндүңүз да? Биринчи, адам олия болом деп максат койсо болобу? Эми башында мындай жаңы динге тайтуй басканда коет, бирок кийин койбош керек аны. Кандайча башында койсо болот, жаңы тайтун басканда кийин болбойт деп атабыз. Тайтун басканда Кудайга жакын болоюн деп атат да. Бирок кийин болбой калат деген олиячылык лейсат лизатихи, ал-вилая лейсат лизатиха. Олиячылык өз үчүн эмес. Өз үчүн болгондо Түгөлбай Сыдыкбеков атабыздын Күлкү жана өмүр деген китеби бар, окугансызбы? Биринчисин бүткөн, экинчисин убада кылышкан, дагы деле чыгар эле, күтүп жүрөм, чыгаргыла деп. Ошондо айтат, олиячылыкты өзү үчүн тутунган адамдар жалган бир жерге келип ал олияча сыяктуу кийинип алып адамдар дем салам деп акча алып кетишкен. Ошого алып барып калат, бизнес болуп кетет. Олиячылык лигойрихи башка бир маани үчүн керек. Кудайдын ыраазычылыгына жетүү үчүн керек. Ошон үчүн там-тум басып аткан адамга мейли максаты, кийин максаты келгенден баштап ниети өзгөрүп Кудайга гана кул болуш керек. Олиячылык негизги максат эмес. Ал тиленип алынбайт. Олия болгон адам өзүн деле билиш шарт эмес. Шархыл Акаид. Акун дамылда айтып калды, дамылда ошондон сабак берет турбайбы Хазрет? Молда Хиндустани дамылдадан окуган экен. Акаид Насафия деген китеп бар. Автору Абу Хафс Нажмуддин Насафи 538 6-кылымдын алымы. Ошого Саадуддин Тафтазани рахимулла Шархыл Акаидти жазган. Ошол китепте олиячылыкты экиге бөлөт. Биринчи вилаятул амма дейт. Жалпы жүрөгүндө иман бар, сиз менен биз иншалла олиябыз ушул мааниде. Далил Куранда Аллаху валиюл лазина аману юхриджухум миназ зулумати илан нур. Имандуулар Кудайдын олиясы дейт. Жакыны дейт.
Бул жалпы мааниде. Ва хуа маакум айнама кунтум. Каякта болбогула Кудайдын жардамы силер менен болуп тур. Мауна. Олия деген маани жана чыныгы тандалма. Муну Шахлакаевда айтат көңүлүңүз. Хуал муазиб ала таат. Ибадатты калтырбай аткарган адам болуш керек. Намазды, орозону, зекетти. Анан bir күн багымдат калып калса кантип олия болот ал? Же так намаз окубай койсо. Гайрул мунхамики фил лаззат. Адалдан, мубахтан болгон уруксат берилген нерсеге да терең кирип кетпеш керек. Кечке аялдан аял алмаштырып 3-4 аял алып жүрө бербеш керек ал. Талак берип ордун толтуруп, талак кылып көп уктап, көп тамак ишип барган жерде сой топур болуп кетпеш керек. Ал өзүн тыйыш керек. Молда Шакирдамлан айтышат, чоң молда Шакирдамлан эмеге тамак ашка барган эмес деп айтышат бизге тарел содыр Египетке барганда. Барбайт эле. Студенттер менен жашап, студенттер менен жүрүп кайтыш болгон эле дейт. Азыр молдолор тойго бара берип китеп окуганга убакыт жок да. Мен мына дамларым китеп окуйт, бирок башкалар бара берет бар, ошон үчүн айткыла. Молдеке, мен алып барып берейин, китебиңизди окуй бериңиз, мен тамакты алып барып берейин деш керек бүгүнкү күндө молдакаларга. Неме тамак жейсиз, акажан деш керекти. Брат депчи, что ты хочешь деп. Жакшы тамак болсо ошону алып барып бериш керек, дамды окуш керек, окуп атып анан өз каалаганды жеп алыш керек. Тойго чакырат, качан китеп окуйт? Молда адам китеп окуса молдолугу калбай калат. Жумага баратат, той топурдан чыгып, шашып машинада хутбаны карап. Ошон үчүн биздин хутбада айтылган адамдар уктап атат. Бир молдеке үйүндө кечкисин баласы жаман ыйлайт экен да, субханалла. Аябай ыйлайт экен. Жаман деген көлдүктөрчү аябай деген сөз. Же яман ыйлайт экен да. Ыйлайт экен аяшабабыз. Анан жеңе жини келип деген молдеке дейт экен. Сен өзүң адамдарга дем саласың, ыйлап келгендерге. Дем салчы десе, алып келчи кара китепти дейт. Сен башка китептен дем саласың. Билбейм, жума ачып кара китепти окуганда бардыгы уктай берет дейтимиш. Ошон үчүн олия деген гайрул мунхамик фил лаззат. Рахатта терең батып кетпеген адам болсун, адалдан болсо да, арамдан тыйылган болсун. Биринчи сураңыз кечиресиз ушул азыр. Анан олия адамды кантип билсе болот? Ону билип бара болбоңуз, таксыр эмне кыласыз аны билип алып? Билсе болот дегени кандай? Сиз ошондон ыктыда кылып дуба алыш деген максатта да. Олия адамдын далили дайыма жакшы амалды калтырбай истиқомат менен аткаргандан билсеңиз болот. Акыйда илиминде бизде Ахмад Шариф устаз жаттаткан эреже. Ал истиқома хайрул карома. Кереметтин эң жакшысы истиқомат болот. Истиқомат деген жакшы абалды улантып кетиби. Мисалы, бул Аяш эмес, абабыз жалпы. Багымдат намазына 30 жылдан бери каттайт, калтырбай. Бул истиқоматтын далили. Бул истиқоматтын далили. Бир намаз маселесинде чыңыз да олия адамды истиқоматынан тандайсыз. Истиқоматынан, анан акчадан алыс болгондон тандайсыз. Олия болуш желательныйбы, же желательныйбы дейт. Эми Алла Таала муну мындай суроо кандай десе, муну мындай ойлонуп жооп берели. Негизи Алланын максатын олия адамдар көбүрөөк түшүнөт, Аллага жакын көбүрөөк кулчулук кылат. Демек албетте бул нерсе жакшы нерсе олия болуш. Бирок бул бир гана арзуу тилек менен болбойт. Буга көп нафсени кыйнап дебейли, нафсыны тарбиялап көп нерсени ашуу менен болот экен. Ошон үчүн олия болуу мындай мустахаб деп айтпайбыз. Бул ыйман үчүн кан көргөн адамга зарылчылык катары бааланат. Адам зарыл болуш керек. Мисалы мындай түшүндүрөйүн. Бирөө бизнесмен болгондо сурап атат да, мен айына $100 эле тапкан бизнесмен болоюмбу же $1000 тапкан бизнесмен болоюмбу деп. Эч бирөө антип айтпайт да. $1000 нече? $10,000 тапкан бизнесмен болоюн дейт да, туурабы? Олиячылык ошондой маселе. Жеттиби? Точно жеттен сизге, машалла, болду. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Куда раматылык чубак устазы сизге илим туурасында кандай насааттарын калтырган? Шуну айткан. Египетке барып келбей кой деген. Чубак сөз өткөндөн 1-2 тааныш адамдар чакыра берди, о, Кыргызстан караңгы чыгып барат, тез. Мен эле келсем өзгөрүп кетчү деп. О, канча чоң алымдар бар. Абчур устаз, Садык устаз даңла, бир аз окуйлу. Мен ошо ичим күйөт. Окуй турган балдарды жамааттар илип кетет $200-300 себептен. Ошол бала жамааттан чыгып окуй албай калат да, анан келип чай куюп калат да. Окуй турган баланы эркин куш коюш керек да, окуп келиш керек. Ага, неге кандай окуп келиш керек? Суроо. Мына китеп астында ихтияр деген китеп турат. Литаал Мухтар дейт. Имам Абдулла ибн Махмуд ибн Маусул ал-Маусули 683-жылы айтыш болгон киши да, 7-кылым алымы. 7-кылымда китеп жазып койгон, 7 кылымдан бери окуп келатабыз. Немеге Кыргызстандан ушундай китеп жазган алымдар чыкпаш керек? Суроо. Неге Кыргызстанда бул бөлүнүү эмес? Неге бизден дагы ушундай китеп жазган мыкты алымдар чыкпаш керек? Бүт мусулмандар пайдалана турган. Туурабы?
Чубак устаз ошону айткан, китеп жазгандардан бол деп. Кийин экинчи маселе Чубак устаз айткан, балдар ушундай окуп келгиле, дүйнөлүк аалымдардын кеңешинде ошолорго кеңеш бере турган, дүйнөлүк аалымдардын деңгээлине чыкканга окугула деген. Неге мынтип айтты устаз? Сураганда эмнеге устаз дегенде, Орто Азиядан мыкты инсандар чыккан. Булардын пикири, тунуктугу, ою башкача болгон. Дүйнөлүк араб өлкөлөрү бизден чыккан ой сунуштарга да муктаж деген. Ошондо өзгөрүүгө бир кадам кошулат деген да. Бул илим жаатындагы кеңеш бир туган. Кеттик. 18 000 аалам бар. Эм кээ бир хадистерде, асарларда келген ошондой туурарагы пайгамбарлардын санына окшош. Роббил аламин, ааламдар негеси десеңиз адашпайсыз. Ооба, кээ бир китептерде келет, жокко чыгарбайбыз муну бир туган. Китептерде келет. Бирок устаздар айтат, тагыраак Аллага тапшырыш керек. Анткени Фатихада умуму аятул Фатиха аламин деп бигойри койт чектеп келип аткан жок дейт. Ошонун ичинде биз дагы барбыз. Бизден башка дагы адамга окшош же окшош эмес кандай жандыктар барбы дейт. Билген күндө деле илим өсүп кетпейт мына. Инопланетяндар барбы жокпу? Оны билгенде деле маселе бул суроонун аркы жагында илимибиз көбөйүп кетпейт. Бирөө имам Шаабиге келип суроо берген экен. Устат деген экен. Шайтандын аялы барбы дегенде, кечиресиң ошол тойдон кечигип калдым деген экен. Эми биз адамдар деле биле берели негизи. Сайыт Багдашевга чыгып алып, устаз, жин сурасын туурасында аябай көп суроолор келип атат. Жооп бербейин десем да келип атат. Эки китепти окуп чыктым. Бирок кандай ушул маселе десем, калы сен да кызыксың дейт. Биз адамдардын маселесин түшүнө албай атсак, сен менден жинди сурайсың келип дейт. Адамдардын маселесин бүтүрүп койсо гана жиндерди талкууласак болот дейт да. Чай ичип, баардыгыбыз телегебиз тегиз болуп калсакчы, мындай талкуулаганга маселе калбай калып. Ошон үчүн эми бул маселе бизден башка да адамга окшош. Алла, валлаху алам. Алла билүүчү болду, эң жакшы жооп. Бирок жанагы пикир туура эмес. Биз ислам кийип окуганда сырттан бир арабча китеп басылып келип, устаздар ошону окугала деп тийган кандай? Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи жер шарындаган адамдарга пайгамбар. Ошондой ааламдар көп, периштелер бар, аларга өзүнчө Мухаммад деген периште пайгамбар болот. Жиндерге ошондой Мухаммад деп жазып салган экен да, китепти дамдатайын дин бузарлар. Андай эмес. Бүткүл ааламдарга пайгамбарыбыз болот. Бизге окшош ааламдар болушу мүмкүн, аны кайтара албайбыз. Болушу мүмкүн ааламда. Бирок биз өзүбүз маселе. Бирок анык нерсе шариятта инсан менен жинге гана шарият иши жүктөлгөн, ушул анык нерсе. Алар бар болгон күндө да шарият жүктөлбөйт аларга, жакшы билиңиз. Бар болсо да шарият сакалайын оор жүктүн ээси инсан менен жинге гана жүктөлгөн, башкаларга жүктөлгөн эмес. Маселе чыкты да. Дагы мейле ушунча сурап калдыңыз. Азидукум фаидатан. Абдулла Саид Гумари деген алым бар. Шейх Али Жума устаздардын устазына дамылабызда билет. Ошо киши китеп жазган. Адамды сурган, планетага чыгып жашап калсак кантип жашайбыз деген. Жерде эле жашай бересиң дейт. Жердегидей кыбыланы карап көрөсүң да, кыбыланы таап ошо жака намаз окуйсуң. Тамак ашка келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи мережесин кармайсың дейт. Харраман набийю саллаллаху алейхи кулла зинабин ва зи михлабин мин ат-тайр бил кисба. Азуусу бар жырткычтарды жебейсиң ошол жерде. Чеңгели бар нерселерди жебейсиң деп айтат. Жерге салыштырып кетесиң деп айтат да. Маселе ошондой. Бойго туура келген суроолорду бүтүрбөйүнчү, биринчи тез болот экен. Анан чоңураак берасыз. Сиз канча жыл илим алгансыз жана кайсыл жакта дейт, биздики аз эле экен эми. 2007 мектепти бүтүрүп, 2008 ошол Ислам университетине келсек 3 жыл окудук. Андан кийин Египетке 2011ден бардык. 2011ден ушунгө чейин бир аз аракет кылып келе жатабыз. Бирок бир тууган бир маселе бар. Бул илим ырыскы. Ырыскы канча жыл илим алгандыгы менен чектелбейт. Ошончо жылды кантип окуду деген менен чектелет. О, бирөө Египетте бияктагыдай контрол жок болушу мүмкүн да, барып алып 20 жылдар уктап коюшу мүмкүн. Ал жерде уктасаң жаман жагы маза да. Аба сигир уктай бересиң, мындайча айтканда, уктап туруп чарчап кайра уктай бересиң. Түшүндүңүзбү? Аба сигир. Ушундай маселе. Онон бирөөлөр келип мактанышып, мен 20 жыл окудум деп, хоп, таксыр. Кантип окудуң деген суроону бериш керек. 20 жыл уктап окудуңбу? Түшүңдү. Сен нормаль басынчылы окудуңбу деген маселе бар да. Ошон үчүн иншалла бизге аздык кылат. Канча жыл окусак илим аздык кылат. Бирок сизге айттым, 2011ден бери. Кудай шерменде кылбасын. Сейд Ахмат акелерибиз менен чогуп, бул 2017 келди.
Ассаламу алейкум устаз дейт, мен 11 класста окуйм, 11-ди бүткөндө Карабалта же Абдрахим Дамулла же Ислам университети Абчыкыр устазыбыз тапшырайын деп жатам. Чоңойгондо алым болгум келет. Ошого сурайын дегеним, кимисине тапшырайын? Жана Карабалтага Ислам университетине орти влиять этеби дейт. Этет, барганда тапшырасыз да. Жакшы окуш керек. Биз балдарга айтабыз, мектепти жакшы окуш керек. Кызыл менен бүтүш керек. Чубак устаз кызыл менен бүткөн. Физика, математика уклонун бүткөн. Болор бала жашынан деген китеп чыгыптыр. Өткөндө больницада капелин салып атып бир сыйра баракты окуп чыктым. Математиканын өзгөчөлүктөрүн сонун кылып бир түрк жазган экен, которуп чыгыптыр. Математиканы жакшы окуган ой толгоого жардам берет дейт. Устаз манасты келген, капилетте көз тапкан, караңгыда көз тапкан, капилетте сөз тапкан деген бекер эмес экен да. Математиканы жакшы окуган адам ой эмеси, мышлениеси күчтүү болот экен. Устаз ушул уклонду бүткөн, бул сабак болгон. Ар бир жакшы окуган алымдар мектепти жакшы окуган. Сиз 10 класста жакшы окуп бүтүрүңүз, аракет кылып. Бул бир, экинчиси, аталар сураныч. Балдарыбыз 11 класс бүткөнчө минимум 4-5 тил үйрөнсүн. Мен муну амал кылган катар айтып атам, агабыз да окутуп атат. 4-5 тил үйрөнсүн, англис тилин, араб тилин, бир канча тилди. Сиз иншалла каяка Карабалтага да окусаңыз сонун, Абдрахим Дамулла сонун шарттар менен окутат. Бирок ал жерде өтүү маселеси бар да. Жана барганда адамдар түнөп канча шарттар менен. Анткени Дамулла мага түшүндүрдү. Ошо үйрөндү сиңе турган жерге тек антып албасак болбойт экен деп. Сонун шарттар менен. Аяка барсаңыз дагы сонун. Абдрахим Дамулла сонун киши. Дават мээнети менен сонун окутат. Ислам университетине да барсаңыз сонун, Абчыкыр устазыбыз. Карап көрүңүз. Маселе мындай. Медресе шартына көнүп окуйм десеңиз, Карабалтага барыңыз. Адеп акылыңызды азыртадан оңдоңуз. Анан академический окуу менен түшкө чейин окуп, түштөн кийин да мындай бир жумуш кылайын, же болбосо ата-энеме жардамдашайын десеңиз, Ислам университетине барыңыз. Экөөндө тең зыянга учурабайсыз бир тууган. Түшүнүктүүбү? Экөө тең сонун жерлер. Мен сурап кала берет, мен ноокатка күйө боламын да ошко. Кыздарымдан атайын келип сурап калышат. Сен көлдүктүңбү, оштукмун десе, жакшы жолсо болуптур, Кыргызстандыкмын деп. Ошон үчүн экөө тең жакшы. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин атым Барсбек дейт. Мен эмне кылсам бай болом дейт. Жо, жакшы суроо. Терди көп чыгарсаңыз бай болосуз иншалла. Эмнеге терди көп чыгарат? Мээнеттен тер чыгат да. Сабыр кыл, жүнүң жылтыр болот дейт го. Мектепте адабиятты окуганда. Терди көп чыгарыш керек. Эмгекчил болуш керек. Анан бай болууда ошо аракетти көп кылыш керек. Мына могу китепте 3-томдо келди. İmam Tabarani'den Mu'camul Kabir'den hadis alып geldi İmam Mavsili. Ya abdi, o menin pendem, harrik yadayk, iki kolundu kıymıldat, unzil aleyka rizqa, rızqa düşüreyim deydi. Ekinci bir hadiste aytып атат. Qaysi imam alып келген унутуп калдым азыр. Utlubur rizqa tahta khabayal ard, rızqını жердин кыртышын астынан издегиле дейт. Эми мээнеткеч болгола деп атат. Аракет кылсаң берекет. Кур'андын эрежеси бул. Лейса лил инсан илля ма саа. Кийин эмне кылсам ата-энеме жагам дейт. Айтканын эле аткара берсеңиз жагасыз иншалла. Бирок күнөө иштерден кичине этияттанып. Айткан ата-эне күнөө ишке көп буйрубайт, айтканын эле эки кылбай аткарсаңыз ата-эненин ыраазылыгын болосуз. Аалымдардан сурашкан, кантип аалымдык даражага жеттиң дегенде, атамдын көлөкөсүн баскан эмесмин дешкен. Ошон үчүн айтып атам, жөнөкөй жооп эмес, бул айтканын аткарыңыз шариятта арам иштерден бөлөк. Акыйда тахавия дереже бар. Ла таата ли махлук фи маъсиятил халик. Арамга капыр бол деп буйрса, ошондо гана Кудайга күнөөкөр болгон нерседе ээрчибейсиз. Калган учурда сөздүн эки кылбаңыз. Ошол да туурабы? Мына азыр аталарым отурат. Атабыздан бизге эмне керек? Балам ушундук хоп, ушуну кылып кой, макул, муну кылып кой, хадыр, азыр. Болду, ошол аталарга жагат. Башка нерсе керек жок. Көңүл аталар картайганда ата-эне көңүлчөк болуп калат. Бизге түптөгү атабыз, чоң сөз баккан атабыз бар, Кытайга барып келген. Айтып атпайбы ошол? Карыганда ушундай болот экенсиң, балаң төргө биринчи чыгып алып, ал өзү билбей калып деле, билбей калса деле, балам мени өттөбөдү деп жүрөгүңөн кап боло бересиң дейт экен. Ошон үчүн ата-энеге жагыш үчүн сөзүн кайтарбаңыз, анан дилгир деп коет кыргыз тилинде. Эпчил болуңуз. Көңүлүн карап туруңуз, көңүлүн карап туруңуз. Акыреттик бала боюнча айтып бериңизчи, менин уулум 1 ай жашап каза болду. Акыретте уулум менен кандай жолугабыз, атын Абу Бакыр койгонмун дейт. Мухаммад Хасанейн Махлуф деген Египетте чоң алым өткөн. Ушунун китеби бар, мына коласыңыздар Ал-Маталибул Кудсия фи ахкамир рух ва асарихал кауния. Адамдын руху жөнүндө жазган. Өлгөндөн кийин каякта болот?
Уктаганда каякта болот? Капырлардын руху өлгөндөн кийин каяка болот? Кыяматка чейин не абал болот? Кыяматта жаң аябай кенен жазганда Аскардын чоң алымы. Ушул жерде айтат, хадистерде алып келген, жаш балдар кайтыш болгондо, сиз айтып атасыз, 1 ай Абу Бакыр инибиз чүрпө. 1 ай жашап кайтыш болсо, 3-4 риwayat бар, хадистер келген. Захир хадис алышканда, биринчиси, булар бейиште моон бар го, свет коюлуп турган. Ушу бейиштин жасалгаларында ушинтип айланып турат дейт. Экинчиси, туюрун хыдырдап койгондай жашыл куш болуп учуп жүрүшөт дейт. Мындайча айтканда, булардын жандары, бир сөз менен айтканда, хадистердин топтоп көрүп алымдар акыйдада айтат, булардын жандары бейиште учуп жүрөт дейт. Чымчык болуп учабы кандай, аны алымдар түшүндүрмөгө бергендер, өтмө майында түшүндүргөндөр бар. Тоготери бейиште жандары сайрандай эс алып жүрөт деген сөз. Кыяматта сизге шафаат кылат. Ошон үчүн мына Ыхтияр китепте, башка Ханафи китепте жаш бала кайтыш болгондо Кудайым күнөө үчүн кечир деп айтпайсыз. Аллахумма жааллана фаратан муфрита. Алдын ала тозуп алып шафаат кылуучулардан кыл деп дуа кылынат. Алдын ала тозуп алып каякта? Тиякта. Чыктыбы эми? Иншалла сабыр кылыңыз, бейиште, балаңыз бейиште жана. Мусулмандардын баласы бейиште, бирок капырлардын баласычы? Көпчүлүк адамдар бейиште болот дейт, имам Абу Ханифа билбейм деп жооп берет. Карасаңыз кандай чоң алым, билбейм деп айта алганда эрдик экен да бул. Анткени көп хадистер келген деп. Аллах сизден разы болсун, устаз. Баткен кейбир айылдары тамеки эгип, тамекини сатып тиричилик кылышат, тамекинин акчасы кандай болуп калат? Муну мен жооп берсем, билесиз эмне абалга түшүп калам. Өзүңүз деле билип турасыз. Чубак устаз жооп берген, туура. Ошон үчүн бул жерде футболду жакшы ойногонду жакшы көрөм да, мына Сейит Ахматова менен. Пас берет кылып, пасты Чубак устазга өткөрдүм да видеосунда. Жөнөкөй пас эмес, бутту кайрып туруп мындайынан өткөрүп койдум. Ассаламу алейкум устаз дейт. Истихара намазы боюнча түшкө кирген нерсеге аракет кылуу керекпи? Айтайын дегеним, үйлөнүү үчүн истихара окусам, бирок көңүлгө башкасы бар көңүлдө. Сиз өзүңүз истихараны экинчи жолу окуп турса, истинжаны Фатима окуп атат, көңүлүндө Айша экен. Ондай болбойт, ал Кудайды алдагандык болот. Туурабы? Дамылда Фатимага үйлөнөйүн деп атасыз, эмне дейсиз? Дамылда жарым саат шилекейин чачыратып, энергиясын кетирип сүйлөп бүтсө, Айша дагы бар десе элестетиң. Ошон үчүн экинчи болбойт ол. Так болот. Башынан истихара окуш керек. Худо деш керек. Худо, Фатимага үйлөнөйүнбү, Айшага үйлөнөйүнбү? Фатимага үйлөнгөнүм жакшы болсо, акоңду киргиз деген сыяктуу мындай так кес айтыш керек. Өзүңүз экинчи болуп атпайсызбы? Айтайын дегеним, үйлөнүү үчүн истихара окуган, бирок көңүлдө башкасы бар дейт. Карасаңыз, бирок түштө башкасын, ол жердеки бразильский сериал болуп кеткен. Түшүңүз. Ошол эле, ошол. Бири 2 куланып, 3-чүсү 4 куланып, убагында көлдө жана Клон деген кино болбоду беле, эсиңиздердеби? Жади бир нерсе болуп. Анан ошо бардык ата бала күйөө баласы менен Клон сериясын көрүп отурса, уру беймарал келиптир да, камыра уюн урдап, дубалга жазып кетиптир. Клон, спасибо тебе деп. Сага чоң рахмат деп. Ошон үчүн муну сериал түш кылбаш керек. Так кес окуш керек. Көңүлдө ким бар өзү? Ким сунуштап атат? Ошону иреттеп туруп анан истихара кыргызыш керек. Саид Багдаш устазга Мухаммад Аввама могу китептин эси чоң алым айткан экен, түшкөчү көңүлгө салат деген ал таква адамдарга көңүлгө салат экен да. Анан таква боло албагандай түштү өңгө байлаш керек экен. Агың жакшы болсо агың, болбосо карың дегендей кылып. Биринчи определитесь аввалан. Ислам дининде динозавр болгонбу дейт. Динозаврдун ислам диниге вообще грам да тиешеси жок. Динозавр болсо да ислам боло берет. Динозавр болбосо ham ислам боло берет. Муну зоология илиминдеги илимдүүлөргө тапшырабыз да, туурабы? Куранда бирок точно бир жооп бар. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Билбесеңер билгендерден сурагыла дейт. Издеген адамдар бар да, морждун эмесин таап атат, илгери мондай болгон деп атышат. Анан бүгүнкү жанагы крокодилдер башкалар ошонун мутациясынан келип чыккан деп атат. Муну илим ээлерине тапшырабыз. Куранда ошол жооп бар. Илим ээлер изилдеп, так фактыга таянып, ошонун гени бар десе бар динозавр, жок десе жок. Бул ошактан суралат. Дамлалардан сурасам, бирөөсү болгон дейт, бирөөсү болгон эмес дейт. Бул манас эпосунда көбү жалган аз үчүн дегендей. Көбү ошону айтат. Дамла бул вариантын айткан, диги дамла бул вариантын айткан. Муну илим ээлерине тапшырабыз. Ошол илим ээлерине тапшырабыз. Золотой сертификат Кара балта менен Ислам университетиге влиять этеби дейт.
грантпы же жеңилчилик барбы дейт. Мындайча айтканда, мектепти кыйын упай менен бүтүү деген сөз да. Ооба, таасир этет. Анткени ал устаздар деле карайт да баары бир карайт, ал жерлерди карайт. Жеңилдетүү болушу мүмкүн. Болгону Ислам университетинде акча төлөп, бюджетне акча төлөп окуй тургандары бар. Кийин ошондо лицензия болот. Анан акча төлөп, лицензия окулбай турган түрлөрү бар. Муну апчык устаздан такташ керек. Муну такташ керек бар. Ошо Бишкекке барып, Ислам университетине кирип сурасаңыз, чоо жайын бүт айтып берет. Бирок менин билишимче таасир этет. Сиз мектепти кыйын бүтүп атпайсызбы? Карабалтага деле таасир этет. Бирок карабалта бир гана сиздин алтын сертификатка карабайт, адамдын жүрүм турумуна да карайт. Ислам университетине дагы. Кечиресиз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Кош келипсиз Баткенге. Желание жок кеткенге. Не деген сонун жер элестетиңиз? Ооба, кош келдик, бирок желание жок болуп атат да, тилек каршы билет алынып коюптур. Көп нерсени жазып койгон бияка. Сиздерге окубадым го, бир окуп коеюн кубанып мына. Кечиресиз. Баткен көрдүңүзбү? Б, А, Т кен ар бирине жазып койдук. Баткен берекеси, биримдиги, Асы аалымдардын билгилиги, Тысы топурагы каймактары, Кысы кажыбас кайраттары, Эси эгемендин эгиндери, Нысы нарт насилдин белгилери. Аалымдардын туулмагы бар, Разаковтай уулдары бар, Мекенчекте турганы бар, иман илим урматы бар. Баткен жөнөкөй жерби? Менин суроом дейт, таксиде иштегендер менен клиенттердин ортосундагы акылар боюнча кеңир айтып бериңиз. Мисалы, мастар чыкса акча төлөбөйт дейт. Калп эле анткорлонуп мас болгондор бар. Мага айтты кайнем. Кайнем иштейт, Египетке кетем деп атат, ал такси болуп иштейт экен. Атайлап мас болмуш болуп, жиндиге салып акча төлөгүсү келбейт экен да адамдан. Аны таап алдым жолун дейт. Караңгы жерге алып барып койсоң өзү коркуп берип кетет экен дейт. Жана дарегине жеткизбей, бир аз караңгы, муну коркутпуш керек. Жүрөгүм этип калбасын сиз жоопкер болуп. Бирок мында өзү да анткорлонуп атат, анткорлонуп караңгы жерге токтоп эчик тартып туруп алыш керек дейт. Коркут кайсы жерге барат, акчасын берет дейт. Айлакерге болуш керек. Турабы? Мисалы дейт, мастар чыкса акча төлөбөйт дейт. Экинчи, чалдырып алып кетип калса жана башка дейт. Бул маселе сиз жумушта иштеп аткан таксинин түрүнө каралат болгон. Туурабы? Шариятта эмне дейт? Шариятта адалды арам кылбаган, арамды адал кылбаган шарттар бар го. Адам акысы мисалы азыр бүгүнкү такси. Ошону шарият колдойт дейт. Ал-муслимуна инда шурутихим. Мусулмандар ошондой адалды арам кылбаган, арамды адал кылбаган ортодо шарттар болсо, ошол келишимге туруш керек дейт. Бул такси менен чечип аласыз. Таксиде шартнама кандай? Адам чалып алып кетип калса эмне кылат? Ошол жагын караш керек. Диги адамга минус жетип, сиз зыян болуп калсаңыз эмне болот? Бензин эмне болот? Ол такси берип аткан жумуш ээси менен карайсыз. Анан жөн эле өзүңүз таксовать этип атасыз ижара пулга. Берки адамдын ысабына ташталат. Чакырган адам жүйөлүү себептен баш тартса, аны түшүнүш керек. Мен сизди чакырган, бирок өзүмдүн иним машина менен келип калды. Ал акча төлөбөйт да. Бул жүйөлүү себеп. Жүйөсүз себептер менен чакырса, ал төлөп бериш керек болот. Кандайдыр бир деңгээлин. Ошон үчүн маселе ушуна. Маселерди албай коюңуз. Же албасаңыз жанагындай сизге минус кете турган болсо, айтор ошол жака даттанып жазыш керек болот, Бизде айтат, элди билгиң келсе таксист болуп иштегин дейт. Кечкисин кыздар, шаар жылы башка өтө мас болуп кыргыз кыздар чыгат дейт. Кудай ыйман түшүнүк берсин. Биз жаман дегенден алыспыз. Балким бир тууган, сиз биз экөөбүз ошого дин жеткире албай атабыз. Ошого даават кыла албай атабыз. Биздин күнөөбүз балким ошол. Хонаса деген эмне? Хонаса деген хонаса? Хонаса шариятта эркектик мүчөсү да аялдык мүчөсү да бир чыккан адамга айтылат. Бирок бул эки түргө бөлүнөт. Хонаса мушкил дейт, ушул проблема болот. Көйгөйлүү хонаса дейт. Экөө тең бирдей иштеп калат. Бирөө мисалы эркектик жыныстык мүчөсү бар, аялдык жыныстык мүчөсү бар, бирок эркектик мүчөсүнөн кечиресиз, улуу сөз дуят жок, кечирим сурайм, бул көлдүктүн кандай бет бак, адеп сактабайт дебеңиздер, кечирим сурайм. Ошол эки жыныстан эркектигинен заара чыгып атса, буга эркек деп өкүм берилет. Бул операция кылып алдырса болот анда берки жагын. Мушкил дегени кээде бияктан, кээде аялдыкынан да келип калат. Бул кыйын болот. Ошону хунаса дейт. Шариятта муну аябай карайт. Мында айтат: "Ваястафур риджал" дейт. Намазда намаз келип калса, биринчи эркектер турат. Сумма субиян, экинчи кийинки саптарда чоң эркектер балагатка жеткендер биткенде жаш балдар турат. Сумма ал-хунаса. Кийин анан баягындай эмелер турат, аялдар турат, анан хунаса турат деп келет. Айтор, мындай этияттык мамиле кылынат да мушкилге.
Эмнеге булар карасаңыз, биринчи эркектер, жаш балдар хунаса үчүн сап, алар бүткөндөн аялдар турат. Эмнеге булар эркектер кошулбайт? Аял болуп калыш коркунучу бар. Эркек намазын коет. Эмнеге аялдарга кошулбайт? Эркек болуп калыш коркунучу бар дейт. Мурас маселесинде эки жагдайдын этияты каралат деген маселе бар. Түшүндүңүз да? Хунаса эмес адамга тиіп алып дейт, тиіп алса дейт, айтпай, талағын берсе күнөө болбойбу дейт. Бул боюнча ахвалы шахсия схема жазып чыкканбыз. Кудайга шүгүр, быйыл эле схема жазганбыз, Египетте акыркылакта мындай. Көңүл буруңуз. Ханафи мазхабта бирөө үйлөнүптүр, үйлөнсө бул хунаса экен. Аял экен, эркектер та мүчөсү бар экен, кечиресиң. Эмне кылат? Талак берсе болот. Бирок Ханафи мазхабта 3 учурда гана аялын эме. Эркек талак берсе болот. Күнөөкөр болот, эми жашай албай, күнөөкөр эмес, күнөөкөр болбойт. Аял жашырып койду аны, туурабы? Бирок маселе караңыз. Аял талак берсе, эркек талак берсе күнөөкөр болбойт. Аял үйлөнсө эркекке, күйөөсү жанагындай болсо деген маселе бар бизде. Эркек талак берип кутулуп кетет качан болсо да. Аял ошентип тийди, күйөө алдап айткан эмес, күйөөсү аялдын дагы мүчөсү бар экен, азыр кечиресиз. Мону бүтүрүп алсам өтө оор маселе. Ошондо аял ажырашып кете албайт. Шариатта Ханафи мазхабта өзгөчө. 3 эле учурда казыга даттанып талак сураса болот дейт. Жакшылап туруңуз, 3 эле учурда. Биринчи учур ин кана мажбубан дейт, макту аззакар. Кечирес, алигиси кесилип калган болсо. Өспөйт, башка эркектигин чаптаса да болбойт, этиятташ керек. Экинчиси хыссыян деп айтат. Баягындай. Эки нерсе бычылып калган болсо. Үчүнчүсү иннинан, импотент болсо, турбаса, буга анда дароо талак бербейт. Берке өкөндө дароо талак суратса болот казыга. Талак бергиз мага дейт. Күйөөсү бербей атса, казыга даттанат, келип карап көрүп, чында эле ошондой болсо, аялды кыйнабай кет дейт. Бирок шарт аял билбей тийиш керек. Билип тийсе жашаш керек болот. Араң талагын сураш керек. Импотент болуп калганда эмне кылат? Казыга келсе, казы 1 жыл мөөнөт берет. 4 мезгил бар. Жай бул үшүп калгандыр кышында. Жаз келсе, жок, ошондой эле сөздүн ачыгы. Жай келсин дейт. Жайда ысыктыкта балким дарыланып иштеп калар дейт. Анан 1 жылдан казы сурабайт, аял кора, эмне болду деп. Аял дагы 1 жылдан даттанып келсе, анан күйөөсүн талак бер дейт, бербесе байын талакты алып берет. Түшүнүңүз да бир тууган. Ошол маселе бул. Ассаламу алейкум устаз, менин атым Аят дейт. Аллах бизди эмне үчүн жараткан дейт. Логика жок. Менин атым Аят. Мейли, атыңызды айтып атасыз да. Аллах бизди эмне үчүн жараткан? Жакшы суроо. Куранда жооп бар: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсан менен жиндерди ибадат кылуу үчүн жараттым. Көңүл буруңуз. Муну бардыгыңыз билесиз. Имам Матуриди рахимахуллахтын, биздин Имам Матуриди акыйдабыз. Тауилатул Куран китебинде айтат: "Мага ибадат кылуу үчүн жараттым" дегенден бир маани чыгып калат дейт. Кудай биздин ибадатыбызга муктажбы деген маани. Жок, силер муктаж болгон себептен ошону жараттым деген маани. Экинчи маани лиюахидуни, мени жалгыз деп билүүңөр үчүн жараттым дейт. Яны биринчи акыйдаңарды түздөп ишениңерди, анан өзүңөрдүн пайдаңарга ибадат кылуу үчүн. Адам ибадатка байланбаса, адамдыгы кетип жашоону булгап таштайт экен. Чында өзүнө да өзгөгө зыян келет. Анан бул биринчи жооп, экинчи жооп Курандан бул ибадат маселесин айтты. Кудайды таануу ибадат үчүн сиздин пайдаңыз. Үчүнчүсү хуа аншаакум минал ард лиястамиракум фиха. Кудай силерди топурактан жаратты. Не максатта? Жер бетин гүлдөтүү үчүн дейт. Айгүл апрелде чыгат экен биякта, саналуу күнгө. Дүйнө жүзүн айгүлгө бөлөш үчүн дейт. Кантип жер бетин гүлдөтөбүз? Любой кесиптин ээлери Кудайдан коркуп, мыкты эмгегин кылса, ошол жер гүлдөйт деген сөз да, коррупция кылбаса. Ассаламу алейкум устаз, кредит алган адамдын амалы, жакшылыгы, садакасы жарайбы дейт. Ол садака чыгарбасын, садакасын барын кредитке төлөсүн биринчи. Бул өзү арам нерсени алып алды, туурабы, сүткорлук. Садака бербесин, садакасын арамга эртерээк төлөп кутулсун бул биринчи. Бул адам билбестик менен алып алса, Кудай кечиримдүү амалдарын кылсын эми. Билип туруп алса да эртерээк кутулсун. Болду, мен кабыл кылынбайт экен деп таштап койбосун, бирок акчасын төлөп кутулсун бул сүткорлугун. Сүткорлуктан кутулуш буга чоң себеп болот. Же кредитти биринчи төлөп, ооба, кредитти төлөш керек. Кредит арам, садака мустахаб. Кимден сактаныш керек? Суроо. Кимден сактаныш керек? Математика караңыз. Сол кол кредит арам. Садака чыгаруу нафил мустахаб. Даже могу китепте айтат, ким алым болсо, бир жерге чакырылса, эл тааныган диндир, ошол жердегилер арам музыка коюп арак иче турган болсо барбасын дейт.
тойго чакырга жооп берүү сүннөт болот. Алым адамдын динди коргулоо ал жерде отурган арам болот. Арам менен сүннөт келгенде арамдан сактанышты тандайбыз дейт. А сиздики арам менен мустахаб болуп атат, арамдан сактанасыз. Түшүнүктүүбү? Нафсини сындыруу үчүн кандай амалдарды аткаруу керек дейт. Нафсини сындыруу үчүн кандай амалдарды аткарыш керек? Шашпай туруңуз азыр. Жана ырда айттык, имам эменен. Нафсини сындыруу үчүн кандай амалдарды аткарыш керек? Нафсини дароо сындыра албайсыз. Нафсини өтө катуу сындырам десеңиз, өзүңүз сынып каласыз. Ошон үчүн алдап соолоп, акырын аста секин оңолуу аракет кыласыз. Жакшылык, жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста дейт. Бир мындай, даават тилинде айтканда жазба дейт. Нафсимди сындырам деп телевизорду үйдөн ыргытып салып. Болгон эмеспи? Анан бүт бардыгына динди жаман көрсөтүп, эми ал убакта түшүнбөстүк болгон. Ошонтип нафсын сындырам деп уктабай коюп, жебей коюп, такыр эле намазда жатып алып, үй бүлөгө да карашпай койсоңуз күнөөкөр болосуз. Аста секин. Мурда кылып жүргөн адатыңыздын бир адатын бүгүн таштаңыз. Ошентип акырын таштап барсаңыз нафсини жеңесиз. Түшүнүктүүбү? Бул ошондой маселе. Анан зээнди ачуу үчүн эмне кылыш керек дейт? YouTube'га кирсеңиз, бою кичинекей бирөө бар экен, ошол зээнди күчөтүү боюнча чубак устаздыкын анан өз топтогон маалыматты айтат экен, Аманат медиада. Анан тетигинге мен өзүм деле каныкпай калдым, жооп мындай тез-тез кетпеш керек. Нафсини сындыруу үчүн, сындыруу деген сөз суура эмес. Нафси сынганыңыз өзүңүз сынганын болосуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Ала инна ликулли шейин матия ва матиятул мар'i ал-aql" дейт. Ар бир нерсенин улоосу, күчү бар. Адамдын күчү бул акыл болот дейт. Акыл калчап иман менен эсептешип акырын акыл арам деп айткан нерсени шарияттан тактап туруп, шарият биринчи орунда. Акырын аста секин таштап баштайсыз. Чөйрөгүтүңүз бир тууган. Нафсини жалгыз жеңүү кыйын, чөйрөгүтүш керек. Дааватка чыгыңыз иншалла. Алымдардын сабагына катышыңыз. Мына дамылдабыз сабак берет, сабагына келиңиз. Бул акыркы суроо болсун, Ассаламу алейкум устаз дейт. Биздин облусубузга кош келипсиз дейт. Суроом: балаң чоңоюп 3 жашар болуп калган. Эми мага акыйка кылуу керекпи? Негиз акыйка маселесинде токтолуп жол жобосун айтып коесузбу мындай. Акыйка маселесинде Шафии мазхаб 3-чү мазхаб сүннөт деп бекем турат. Ханафи мазхабта анчалык сүннөт делбейт. 3 сөз бар. Сүннөт деген бир сөз бар, мустахаб дейт. Анан көңүл буруңуз. Имам Тахауи, Имам Абу Бакр Жассас Розинин Имам Тахауи берген түшүндүрмө китеби бар. Шархул Жассас ала Тахауи 8 томдук. Ошондо айтат: "Вал акыйкату татаввун" дейт. Нафил ибадат дейт, мустахаб болот дейт. Бүгүн балаңыз 3-кө чыкты. Мүмкүнчүлүгүңүз жетип акчаңыз болсо 2 кой союп койгонуңуз жакшы. Желательно. Жана бирөө суроо берди го. Олия бол желательныйбы, нежелательныйбы деп. 2 койго акчаңыз жетсе, желательный, мустахаб экен, мубах жакшы. Акчаңыз жетпесе, убара болбоңуз бир тууган, дуа кыласыз. Кан чыгарыш мүмкүнчүлүккө жараша экен, түшүндүңүз да? Экинчи суроо. Айт намаздардан кечигип калганда же адашып кетип, имам такбирлерди калтырса кантип толуктайт, жол жобосун түшүндүрүп коесузбу? Эмеде ыктыяр китептерде келет, иншалла дамылдам сизге тапшырайм, муну кенен ыктыярдан окуп эметип берип коңуз. Шашпай туруңуз азыр. Кечигип калганда кандай кыласыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: намазга ва алейкумус сакина, шашпаштан баргыла дейт. Бирок намаз бүтүп калбасын, жүгүрүп энтигип калбагыла. Айт намазын уюй бересиз, имам салам бергенден кийин туруп казасын улайсыз кадимкидей эле. Такбирлерден баштап. Ооба. Анан могу ичтен окулган нерсе бар экен азыр. Кудайым эми уруш чатактын алдын алсын эле деп дуа кылалычы. Азыр бир нерсе деш кыйын. Кудай алдын алсын. Алымдар жооп берген, алдын алсын. 3-чү суроом дейт: сакалчандардын арасында коюу, суюк сакалчандар бар. Дарат алганда канчалык деңгээлдегилерге сылап, мас кылуу өкүмдөрүн кенен айтып коесузбу? Караңызчы, баткен эмне деген илимдүү адамдар, суроолор мындай канааттанат да. Эми бул ыктыяр Диякта Египетте белгилүү китеп. Кыргызстанда эле белгилүү. Мухтасар Лукая кеңири таркалган. Мухтасар Лукаяда Убайдулла ибн Масуд Махбуби 747 8-чы маалым айтат: "Ин канат касифа", адамдын сакалы калың болсо дейт. Бетин толук койгон мындай калың слой болуп калың болсо, ошол жерге мындай мас кылуу важип парз болот. Важип болот. Анан суюк сакал болуп башара, аллати юра минхал башара, бет көрүнүп турса, анда бетти жууш керек. Качан бет толук каптап калса, беттин жууш өкүмү бияка маска өтүп кетет.
А жок, бет көрүнүп турса, бетти кадимкидей жууш керек. Түшүнүктүүбү бир тууган? Маселе ушул маселеси. Анан эскертип коелу, о беттин баарын сакалга толтуруп албаңыз, жеңем өбө турган жерлер калыш керек. Кимде өт ал кишиге ичинде? 5-чи, үзүрлүү адамдын дааратын кенен айтып коесузбу дейт. Үзүрлүү адам ихтияр китептин 1-томунда айтат: "Ман бихи руафун ау журхун саил." Токтобой жарасы агып атса, мурду канап атса, ичи өтүп алса, ман бихи саласыл. Жижиң болуп зарасы токтобосо, кантип токтобосо? Үзүр ээси деп аталыш үчүн бизде 3 учур бар, көңүл буруңуз. Биринчи, багым мисалы шам намазынан магриптен куфтан намазына чейин токтобой кан келе берсе, бул үзүр ээси болот. Бул адам үзүрөсү болгондой бир гана даарат алып, ошону менен жана шамды окуса болот. Убакыт чыкканда даараты бузулуп калат. Бирок ошол дааратына кошуп мурда казыларды окуй берсе болот иншалла. Түшүнүктүүбү? Нафилдерин окуй берсе болот. Убакыт чыкты, жаңы даарат алыш керек куфтанга. Эми бул качан үзүрөсү болуп улантып турат бул дааратты? Бир намазга бир даарат алып турат убагына. Жетиштүү болот. Бирок ошол эле үзүрдөн болсо, бир тууган, бул мурдагы канап атпайбы? Колун тырмап кан чыгып кетсе, ага өзүнчө даарат алынат. Жел чыгарып койсо, ага үзүр болуп бербейт бул даараты. Бул ошол ооруга гана үзүр болот. Түшүндүңүзбү? Качан үзүрлүү болуп улана берет? Бир маал намаздын убагында бир тамчы кан келип калса деле. Качан үзүрлүү дааратты токтотуп, ар бирине толук даарат алыш керек? Бир намаз толук бою жанагындай дааратсыздыгы бузулбай, каны токтоп калса, анан чыгат. Чыктыбы бир тууганым? Ооба, муну туура түшүнөбүз, бирок акыйда илиминде анын тообасы бар иншалла. Бир гана куфурлукка тооба жок. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бих ва ягфиру дуна залика лиман яша." Ширк кошконду, куфурду гана кечирбейт, балганын баардыгын кечирет дейт. Гыйбатка тооба жок деген этият бол, гыйбат кыла берип капыр болуп кетпе деген мааниде. Туурабы? Адамдын этин жей берип деген сөз. Анан экинчиден гыйбатка тооба жок дегендин мааниси бир тууган. Тооба жок качан берки адам кечирмейинче. Бирөөнү гыйбат кылса кыяматта кечиресиңби, жагандайса кечирбейм десе, ошол адам кечирбесе тообасы жок деген мааниси ушул. Адамдын акысына байланган себептен деп түшүнөбүз. Болбосо имам Навави 3 шартты айтат тообонун. Момундардын бакчасы Риядус Солихинде. Өкүнүш керек, ошол ишке кайтпайм деп бекем ниет кылыш керек, ошол күнөөштү икыла сууруп чыгыш керек ошол иштен. Арак ичип атып тооба кылып атам дебеш керек. Акыркы стакан деп ичип атып. Ичпестен туруп, адам акысына киргенде ал кечириш керек. Мечитте дүйнө сөзүн сүйлөсө жылдык ибадаттын соогу жок кылат дегендин туурасын айтып коесузбу? Ооба. Бул даватта айтылат тархиб, коркутуу максатында. Бирок 1 жылдык сооп дегенди так кес айта албайбыз. Алла билет деп Аллага тапшырабыз. Бул ошол баягы эскертүү максатында. Түшүндүңүзбү? Аллах Таала разы болсун. Баягы Чубак устаз менен ортоңузда болгон эң жаркын элестедиңиз. Аябай көп болуп атат, толкундаганда көп нерсе эстен көтөрүлөт экен. Кечки сабакта болобу? Кечке чейин ойлонуп атсам, уруксат бересизби? Ал кайсы суроолор? Бериңиз тез-тезден. Ооба. Дамыла бир инимдин аялы 3-4 жолу үйүнө кетип кала берет. Нике жаңыланабы же жокпу, урушуп окшойт. Эч качан талак маселеси через кого-то бүтпөйт. Ортомчулар менен. Иниңиздин өзү келиш керек, жеңе өзү келиш керек. Иниңизден сурайбыз бирге отургузуп. Жеңеден сурайбыз. Иниңизди чыгарып жеңеден сурайбыз. Анткан минтип айтпа, калсак, минтип айтпа Сейд Ахмад Тамлага деп коркутуп турат да. Чыкканда жеңебиз кенен сүйлөйт. Жеңени чыгарып минтип сурайбыз. Бүт жазып сөздөрдү, анан өкүм чыгарылат. Эсиңиздерде болсун. Бирөөдөн угуп талактан чечим чыгарган адам, телефон менен угуп талактан чечим чыгарган адам ката чечим чыгарган болот. Чубаксыз, бул оңой процесс эмес. Бирөөнүн жашасын адалдоо, арандоо болуп кетет. Экөөнү отургузуп, биринчи жарым саатта батласың. Кудайдан коркуп акыйкатты сүйлө. Молдолорго барып, ушинтсем талак түшпөйт экен деп айтсаң, Кудайдан коркосуң. Мага мен адал дегеним сен арам болуп каласың деп коркутуп, сөздөрдү көрүп туруп анан чечилет. Бул ошондой маселе. Абу Ханифа үйлөнгөн, бул кыздары барып үйлөнгөн. Ишекак үйлөнгөн ал киши. Өтө бай адам болгон. Үйлөнгөн, тарыхта биз билгенден Хаммад деген уулу болгон. Устазынын атынан койгон бул киши. Хаммад ибн Сулайман деген баласы болгон, баласы да аябай чоң аалым болгон. Хаммад деген тарыхта көп балдары, бирок ушул киши аябай аалым болуп чоңойгон. Чубак устаз да ошол сүннөттү кармап баласынын атын Муаз койгон, устазынын атынан. Иншалла биз да алдыда кое жатабыз. Суроо 3 талак менен жашаган молдону имамга койсо болобу? Каяктан билдиңиз ол 3 талак бергенин? Жараткан деп. Жок, мына суроо дейт.
3 талак менен жашаган дейт мына. Жашаган молдону мындайча айтканда ал аялына 3 талак берип койгон анан келип имамчылыкка чыгып атат дейт да. 3 талак менен жашаган молдону имам койс, таксырлар мындай адамдардын ички иштерине кийлигишпей эле молдо болбосо ал билет өзү түшкөн эмес анда ал. Жакшы күмөн кылыш керек, туурабы? Онун аялыңыз менен эмне чарбаңыз бар? Кызыгып атасызбы аялына? Молдонун аялына кызыкпаш керек, ал молдого гана буйруш керек. Анан экинчиден бир тууган шариат эреже бар. Нахну мукаллафуна биз-завахир. Биз сырткы нерсеге гана буйрулганбыз. Адамдын ичини тошнайчы деп сурабайбыз, ал Кудайга таштайбыз. Эгерде чындап эле ошо имамчылыкка туткан молдо 3 талагы түшүп калса, ал күнөөкөр болот. Анткени Куранда аят келет. Фа ин таллакага ат-талаку марратан дейт. 2 талакты айтып келип туруп, 3-чү талакты берсе, фала тахиллу лаху хатта танкиха завжан гайра. Башка күйөөгө тийип кайра чыкканда кое туруңуз азыр. Шаштырып ийдиңиз. Куранда тийип дейт. Хадис, машгур хадисте хатта язука усайлатаки ва тазук усайлатаху. Кадимкидей жима болуп никеден кийин тиги экинчи мен. Кадимкидей нике түнү болуп, ал өлүп калып 4 ай оңгон. Же талак берип, хайыз келсе этеккир 3 ай, этеккир келбесе 3 ай өткөрүп туруп анан келиш керек да. Мен биз молдокке антип жаман күмөн кыла албайбыз. Карга карганын көзүн чукпайт деп даже милициялар деле колдонот го. Биз карга эмеспиз лекин. Ошон үчүн молдонун көзүн чукпайт. Сиз туура эмес угуп алгансыз. Кулагым кечир мени деп тазалаңыз кулакта бар. Аллах разы болсун. Амин.